Атайын кызматтар Париждеги еврей дүкөнүнө чабуул коюу менен 3 күндөн бери бүт Францияны коркунучта кармап турган террорчуларды жок кылышты. Сатира журналынын 12 кызматкерин өлтүргөн соң бир тууган клашилер еврей дүкөнүнө кирип барып 4 адамды өлтүрүшкөн. 17 кардарды туткунга кармап полиция менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө аракет кылышты. Күч түзүмдөрү дүкөнгө чабуул жасап, террорчулардын аракетине чекит койду. Өз өлүмүнө 2 саат калганда Куаши француз телеканалдарынын бирине чалып, Ислам мамлекети тобунун атынан иш жүргүзүп жатканын, Палестинада мусулмандар үчүн ушул кадамга барып, мындан улам еврей дүкөнүн бутага алганын айтканга үлгүрдү. Пакистандын Равалпинди шаарында жангечти шииттердин мечитинин жанында өзүн жардырып жиберди. Андан 8 адам каза таап, дагы 20га жакыны жараат алышты. Террорчу бомбаны мечит ичинде жардырмакчы болгон, бирок жардыргыч кире бериште иштеп кетти. Мындан улам курмандыктар азыраак болгон. Азырынча бул окуя үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Орусияда мусулмандар үчүн уюлдук телефондор сатыкка чыкты. Телефонго намаз окуй турган маалды эскерткич орнотулган. Ал аппараттын ээсине 5 маал намаз окуй турган убакытты эскертип, шыңгырап турат. Телефондо араб жана орус тилдеринде Курандын электрондук варианты бар жана ал сүрөлөрдү окуганга өтө ыңгайлашкан. Аппарат исламдын салттуу түстөрү деп эсептелген жашыл, кызыл жана кара түстөрүндө сатыкка чыкты. Сырткы корпусу чыгыш стилиндеги алтын оюлар менен кооздолгон. Аппарат өз ээсине Мекке кайсы тарапта экенин көрсөтүп турат.